Эми ол жер трансформация болгон жер. Калктуу конуштун жери деп трансформация болгон жер. Айчар багытынан чыгып кетти жагы. Уже багыт өзгөрүлгөн. Калктуу конуштун жери болгондон кийин мүмкүн. Абытова Сүйүмкан 2003-жылдан баштап коррупционерлердин курмандыгы болгон. Ошол кездеги айыл өкмөт башчылары анын ишеничине кирип, карапайым элдерден жер тилкесине токтом чыгарып берүү үчүн акча чогултуруп алышып, бирок жер тилкесин бербей же акчаларын бербей алдашкан. Натыйжада Абытованы алдамчылык фактысы менен жоопко тартып, бүткүл элге алдамчы көрсөтүшкөн. Ага саткан жер тилкелерин экинчи жолдан башка адамдарга кымбат баада сатышкан. Мурунку айыл өкмөт башчысы Жаныбек Муратовго Абытова Сүйүмкан үй курууга жер тилкелерин алуу үчүн 950 000 АКШ долларын 5 гектар жер тилкесине берген. Ал бардык суммага тилкат жазып берген. 2010-жылы 18 январда Муратов Жаныбек Абытова Сүйүмкандан 500 000 долларлык тилкаттын түп нускасын алып, ордуна Сокулук районуна караштуу Селекционный айылындагы 12 сотик жери бар Хан сарайын ишеним кат менен өткөрүп берген. Тилкаттарды алгандан кийин ишеним катты жокко чыгарып, үйүн бербей койгон. Муратов Жаныбектен кийинки келген айыл өкмөт башчысына 45 000 АКШ долларын берип, ага да алданышкан. Андан кийин жогоруда айтылган Кара Суу райондук Мамкаттоо башкармалыгынын башчысы Үсөнов Куат бүтүрүп берем деп 20 000 АКШ долларын алып, документ бүтө электе кайтыш болуп калган. Карапайым элдин суранычы жана кызмат адамдарынын каалоосу менен Сүйүмкан Абытова кассир болуп шайланып, адамдардын акчаларын чогултуп, бирок алардын көзүнчө кызмат адамдарына берип турган. 2019-жылы февраль айында талаш болуп жаткан жер тилкесин Абдыкеримов Алмаздан 46 000 АКШ долларына сатып алып, үй салып баштаган. Бирок трансформация болбогондуктан документтин ошол замат ала алган эмес. Абдыкеримов Алмаз Абытова Сүйүмкандын күйөөсү сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Тургунбаев Замирбектин элдердин айтымында кайманаты чоң калла, эң жакын досу. Абытова экөөнүн ортосунда 3 баласы бар. Абытова үй салып жатканда Бойканын инилери келишип, өзлөрү кароол болуп, мамлекеттик органдар келишсе өздөрү жооп берип турушкан. 2020-жылдын жай айында жер тилкеси Ихлас компаниясына сатылгандан кийин Бойка кеткен чыгымымды төлөйм, жерди бошот деген Абытова жана башкалар баш тарткандан кийин сотко, укук коргоо органдарына ар кандай арыздар жазылып, жер басып алды деген каралоолор башталган. Эгер ошол факт чын болсо, 2019-жылдын февраль айынан 2020-жылдын сентябрь-октябрь айларына чейин арыз жазып жаткан үлүш ээлери, госрегистр, архитектура, прокуратура, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери кайда карап не кылып жүрүштү? Абытова салган үй чоң жолдун боюнда, баарына көрүнөт. Ошол кезде Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысы Бойка өзү иштеп турган. Бойканын бир тууган агасынын Руслан аттуу баласы талаш болуп жаткан жерден 4 үлүш ээсинин жерлерин сатып алган. Арыздар жазылып, уюшулган кылмыш иштери козголуп жатканда Бойканын бир тууган иниси Абдукаримов Алтынбек Абытовадан 25 000 АКШ долларынан 2 жер тилкесин сатып алган. Документ жасаганга 10 000 АКШ долларын алган деп жалгандан арыз жазган. Бир тууган агасы айыл өкмөт башчысы болсо, агасынын баласы 4 үлүш жердин ээси болсо, эч бир документи жок Абытовадан жер сатып алмак беле? Логика кайда? Кылмыш ишин токуганда дагы кичине окшоштуруп токушса жакшы болмок. Тургунбаев Замир досу Бойкага жерди бербедиң деп Абытовага талак берип, чырактай уул кыздарынан баш тарткан. Баш тартып эле калбастан алдын ала алынган маалыматтарга караганда досуна болушуп, Абытованын камалышына көмөк көрсөткөн. Азыркы учурда сарай айыл өкмөтүнүн жашоочулары айткандай, мультимиллионер Тургунбаев Замирдин жашы жете элек балдарына жардам керек. Себеби аларды тарбиялап жаткан энесин буйрук менен камап салышты. Азыркы учурда үлүш ээлери биз ушул жерге буудай арпа айдамакпыз, ачка калдык дешип арыз жазышкан. Биринчиден, бул жердин аянты 180 гектар. Ар биринин 15-20 сотиктен жери бар. Экинчиден, бул жердин 4 тарабы хан сарайлар. Буудай арпа айдагандар кантип сугарып, ал суу кайда кетет деген суроо бир дагы кызматкерди ойлондурбай жатат. Үчүнчүдөн, бул жер 2008-жылы трансформация болуп, кызыл китептер берилген. Бирок ошол кездеги жер мафиясынын лидерлери үлүш ээлерин курал кылып, сотко бердирип, трансформация боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомун сот мыйзамсыз жокко чыгарган. 4 тарабы хан сарайлар курулган 20 сотик аянтка кантип буудай эгесиң деген суроону бир дагы сот арыздануучуларга берген эмес. Оюмча алар жер мафиясынын коррупционерлеринин жактоочусу болуп, алдын ала сүйлөшүлгөн план менен иш алып барышкан. Ошентип үлүш ээлерин курал кылып,
жер саткыч шылуундар максаттарына жетишкен. Ушуну менен экинчи бөлүмдү аяктайбыз. Уландысы бар. Кийинки чыгарылыштарда сарай айыл өкмөтүнүн коррупциялык иштери жөнүндө дагы кеңири жактоочулук иликтөөлөр жарыяланат. Эми ол жер трансформация болгон жер. Калттуу конуштун жери деп трансформация болгон жер. Айчар багытынан чыгып кетти уже ал. Уже багыт өзгөрүлгөн. Калттуу конуштун жери болгондон кийин мүмкүн